Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Нарын областына караштуу Нарын районунда жайгашкан Дөөлүү айыл өкмөтүндө, тактап айтканда, Өмүр Токтосунов атындагы орто мектептин жаштары менен жана ошондой эле Алыш Кеңеш орто мектептин жаштары менен жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору. Бүгүн биз сиздер менен талкуулай турган негизги тема азыркы жаштар ата энесин кандай сыйлайт деген темада сүйлөшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга өздөрүнүн оюн айтып, серепчи болуп келген биздин урматтуу, салмактуу агайларыбыз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, Алыш орто мектебинин мүдүрү Курманбек Исаков агайыбыз конокто. Жана ошондой эле Дөөлүү айыл өкмөтүнүн ардактуу аксакалы жана ошондой эле үлгүлүү үй бүлөнүн кожоюну Акматбек Стеков атабыз конокто. Коомдук ишмер Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Ажи Чотонов конокто. Азыркы биздин жогорку ушул аталарыбыз, апаларыбыз, жогорку муундагы биздин аталарыбыз, апаларыбыз айтып келишет, азыркы жаштардын ата энеге болгон сый урматы жоголду деген көп сөздөр айтылып келет. Ошондуктан урматтуу коноктор, азыркы жаштарга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Анда сөз сиздерде. Азыркы балдар, кыздар ата энесин сыйлабайт, урматтабайт, тилин албайт, көбү каяш айтат, ата энесин коркутат, ошол ата энесин жакшы көрбөйт. Негизи азыркы убакта көп айтышат, ушу ата энелерин сыйлашпайт деп жаштар. Бирок биз буга кошулбайбыз, анткени биз өзүбүздөн билебиз, өзүбүздүн ата энебизди сыйлайбыз, ар дайым аларды урматтайбыз жана ошолорду келечекте бактылуу кылыш үчүн жашайбыз. Ошон үчүн мен аябай бардык жаштар ата энесин сыйлабайт дегенге кошула албайм. Сиз айтып атпайсызбы, ата энени сыйлабайт, урматтабайт жана ошондой эле жаштар азыр ата энесин ашылар сыйлабайт депчи. Биз ал сиздин оюңузга кошула албайбыз, анткени ата энени ата эне бизди эмне үчүн жаратат? Анткени ошо бизди жаратканга жараша ошо бизди баксын, биз ошо бир эрежеге жеткиребиз, ошончо бизди багып чоңойтуп эрежеге жеткирип, биз ошол ата эненин эмгегин актап, ошол айтып коет го, эненин таманында бейиштөрү депчи. Ошондой эле биз канчалык урматтап сыйласак, бирок баары бир энебизди жонубузга көтөрсөк да эненин сүтүн актай албайбыз. Анткени ошол бир себептер менен биз канчалык сыйлайбыз, сыйлап урматташ үчүн ата эне бизди багып чоңойтот да. Биз урматтап сыйлабай койсок кантип эле ата энебиз бизди жакшы болсун, жакшы немеге эрежеге жетсин деп бизди чоңойтот. Биз ошо ата энебизди сыйлабай койсок анда болбойт го ошо. Бирок силер ошону актабай жатпайсыңарбы? Ата энеңер менен айтышасыңар, ата энени коркутасыңар, эшикти карсылдатып жабасыңар, алып келген кийимди ырытып жибересиңер, кийбейсиңер, ыза кыласыңар, капа кыласыңар ата энеңерди. Жардам бербейсиңер. Мен бул ата энени сыйлабайт дегенге кошула албайм, анткени бул ата энени сыйлабаган адам жосо бала, бул макулук бала да. Ата энең сени жараткандан кийин сен эмнеге аны сыйлабайсың? Сыйлашың керек, милдеттүүсүң сен анын үчүн. Ата энең сени мындай элибизде сөз бар го, ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат деген. Атаны сыйлаш керек жана энени да сыйлаш керек. Анткени алар сени жаратты жана өстүрдү. Алар сага бир гана жакшылыкты каалашат. Силер кийин ата эне тыштап кетип калатсыңар. Эмелерге карылар үйүнө тыштагандарды толтуруп атат. Кыздар болсо ата энесинин тилин албай жигиттер менен жүрүп атат. Тыштап Москвага кетип калатат. Алар кайдан чыгып атат? Баарыңар азыр эмес жакшы жатсыңар.
Биринчиден мен сиздин айткан ата-энени сыйлабайт дегениңизге кошулбайм. Себеп дегенде айыл жергесинде андай сыйлабай кеткен же болбосо карала үйүнө таштап кеткен эч кандай бир фактылар катталган эмес. Биринчиден, экинчиден ошол таштап кеткендердин ата-энелери күнөөлүү деп эсептейм. Себеп дегенде балдарына мындай жакшыраак тарбия бербегендиктен ошол себептен карала үйүнө таштап кетсеби дейм да. Бирок мен сиздин оюңузга кошула албайм. Себеп дегенде бул ар бир адам өзүнүн ата-энесин сыйлап жана урматтап өтөт да. Мына мен силерге мындай сага айтсак, кызым тиги балага күйөөгө чыкпа, аны менен жүрбөзө, жок, сүйөм, күйөм дейсиңер, туурабы? Ушундайбы, кандай? Туурабы бул? Келе албайсыңар. Вечерге кетип каласыңар дискотекага. Мисалычы, ар бир ата-эне балдарын жамандыкка түртпөйт да. Мисалы, может мен өзүм жаштык кылып бир кандайдыр бир жаман нерсеге барып жаткандырмын. Албетте мен ата-энемдин сөзүн угам. Тиги жигитке барба, жолукпа, эшикке чыкпа десе угасыңбы же сүйөм, күйөм деп чыгып кетип каласыңар? Элдин баары эле барып атат. Азыр 20-чы кылымда укпайсыңар да, кетип каласыңар вечерге. Же алдап туруп терезеден чыгып кетип каласыңар. Андай болушу мүмкүн эмес го. Мисалы, шаардыктарда кандай болот билбейм, негизи айыл жергесинде андайлар болбойт. Терезеден качып чыгып кетиш деле мындай болбойт. Албетте ата-эне сөзүн угуш керек. Анан сүйүп күйөм деп кетип калган деле болбойт го. Билбейм, ар кимдин ою ар кандай да. Сен кетпейсиң, Мен кетпейм. Азыр айтты да, балдар деген ата-энелерин таштап Москваларга иштеп кетип калып атат деп. Алар деле үй бүлөсү кыйналып атканда ошол ата-энесин багайын деп иштеп кетип атат да. Бул негизи бул биздин тарбия ата-энеден башталат, ушу үй бүлөдөн, анан коомдон болот да. Биринчи ошо балдарга тарбия берип атканда үйдөгү ата-эне өзүнөн менден корк жана атаңан корк деп тарбия бербестен, биринчи Кудайдан корк деп тарбия бериш керек. Ошол менден корк деп тарбия бергенде ошол кыз болобу, бала болобу, шаарга барса ошо мен ата-энем жок дегенчелик кылып, бузулуп кетиши да мүмкүн да. Ошон үчүн биринчиден бул менден корк дебестен Кудайдан корк деп бериши керек. Мен жанагы Россияга барып кетип, ата-энелерин таштап кетип атат деп атасыз. Мен ал сөзүңүзгө кошула албайм. Биринчи балдары, кыздары Россияга кетпестен, биринчи мамлекет өнүгүшү керек жана коом өнүгүшү керек деп эсептейм. Себеби ошол кетип калган кыздары жана балдары ошол биздин өзүбүздүн Кыргызстанда ага ылайыктуу жумуш жок болгондуктан, балким ошо Россияга кетип калып аткандыр. Же болбосо бул коомдо биздин мындай кандай коррупция болуп кетип атат да. Мындай өзүнүн байлардын балдары сабакка өтөт, кедейлер өтпөйт, мындай окубашы керек деген маселеге такалып атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчиден коррупция жоюлушу керек, анан мамлекет өнүгүшү керек. Ошол убакта гана жаштар Атасы айтып атат да, кызым Москвага барбай эле койчу десе, жок, барам деп кетип атат. Балдар үйлөнүп туруп аялын ээрчип кетип калып атат. Мен бул жаштардын баарын андай жаштар болсо керек, бирок жаштардын баарын андай деп эсептей албайм. Себеби биздин ата-энесин урматтаган да жаштар бар. Экинчиден ошо жанагы эле айтып өткөндөй, биздин жумуштун жоктугуна байланыштуу ошо Россияга кетип калууга туура келип атат деп ойлойм. Мына бизде мындай болот да, шаарга барат Бишкекке. Балдар, кыздар. Барар менен юбкасын кыскартат, чачын кыркат, анан кийин кафелерде, барларда ар жакта жүрөт. Ушундай нерсе аябай көп болуп атат. Ошол атасын сыйлаган ошобу? Беш кол тең эмес да, азыр деген айылдан барып деле жакшы окуп, жакшы иштеп кеткендер бар да. Мисалы деген азыр айтышат да, окууну бүтөрүң менен күйөөгө тий депчи, мисалычы. Азыр деген баары эле күйөөгө тийип аял алса, алар үй бүлөсү, семьясын багыш керек да, туурабы? Сиз айтып атпайсызбы, бешөөттөн айылга барат, бешөөттөн ошо бузулуп кетип атат депчи, шаарга барганда деген ал мисалы ата-энеси жок деп эле аяктан кээ бирлер бузулуп деле кетпейт, аяктан кыздар ошол өзүнүн дээринде деп коет. Дээриндеги болгон бала ошол жакшы бир ошо ата-энесин ойлогон балдары болсо, ата-энесине ошо бир багыш үчүн, ата-энесине жардам бериш үчүн кээ бирөө иштеп, кээ бирөө да көптөгөн нерселерди жасап жатканы да бар да. Сиз айтып атасыз, юбка кийип, чачын кыркып депчи. Ал чачын кырккан себеби ал может ошо турмуш ошого түрткү берип атат кызга. Беш кол тең эмес да, ал мисалы барып эле сиз барып ал кызга айтпайсыз, сен мындай боло, сен мисалы сиз деле кызыңызга акыл үйрөтөсүз. Ар бир эле ата-эне акыл үйрөтөт. Азыр анда агай, өзүнүн окуучуларыңыздын оюн угуп атасыз, сизде кандай пикир?
Бул жерде мен ойлойм да, бул мектепте бир жакшынакай тарбияда жүргөн балдардын ою болуп атат да. А реальный турмушта андай болбойт атат да. Реальный турмушта Өзбек ажы айткандай Бишкектен жанагыдай болуп атат. Жанагы карылар үйүнө кыргыздар өмүрү энесин же болбосо атасын алып барып таштаган эмес. Азыр карылар үйүнүн теңи орус калкы болсо теңи кыргыздар болуп атат. Бул кайдан чыгып атат? 90%. Кыйба анан мындай болуп атат. Турмуш деген карга баласын аппагым деп, эне ата силерди ушундай аппак көрүп тарбиялап атат, жакшы бол адам болду. А мындай чыккандан кийин жанагынын баары болуп атат да. Мисалы үчүн 2 жаш үйлөнгөндөн кийин эле көбүнчө кыздар тараптан башталат, мен билем. Жаман көрбөгүлө. Мен эне атаң менен чогуу жашай албайм. Жашасаң мени менен жаша, жашабасаң деп эле маселе коет. Анан ушул анан бул замандын күнөөсүбү же жаштардын күнөөсүбү кимден сурасак болот? Өзбек эже, сиз айтып атпайсызбы, ошо жаштар шаарга барганда эле бузулат деп. Медалдын 2 бети бар дейт. Ошол сыяктуу эле жаштар ошо шаарга барып, туура эмес жолго түшүп кеткен учурлар болот. Аларды такыр жок деп айтканга мүмкүн эмес да. Себеби мына мен өзүм студент болгом. Мен да өзүм ошондой нерселерди көргөм өз көзүм менен. Мисалы, ата-энеси кыйналып, кысталып, эптеп контрагына акча салып ийсе, кызы барып туруп, ошо сурма чыгартат элем деп көзүн операция кылдырып салган кыздарды өз көзүм менен көргөм. Ошондо ушун жакамды карманып туруп, Кудай тобо ата-энем мага ушундай жакшы тарбия бергенине ыраазымын деп 1000 мертебе ыраазымын. Ушул күнгө чейин керек болсо кайсыл жылдары? 2005-2006 жылдар болгон окуяларда. Бул бери эле жагы. Бирок мындай учурларда жаштар шаарга барып туруп эле бузулуп кетет деп эле айта берсек, ошол баланы ошончолук давить этип түртө берсек, ошого барат. Биз аларга жакшы тарбия беришибиз керек. Өз учурунда өзүбүз дагы сын пикирлерибизди, насааттарыбызды айтып турушубуз керек. Бирок жаман дей берсе, баардык нерсе жаманга болуп кетет. Ошон үчүн багы оң жагында, терс жагында бирдей алып, бирдей карап жүрүшүбүз керек да. Ушул баягы тарбия деп атпайсызбы? Ошол тарбия эми мындай комплекстүү түрдө эле берилип атабы? Жетиштүү эле болуп атабы сиздин көз карашыңызда? Негизи заманга шылтай берет эмеспизби? Адам баласы ушундайбыз. Кайсыл жери кыйынчылык болуп баратса, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү, өзүбүздүн ар жак бер жагыбызды карабай туруп эле заманга шылтай беребиз. Азыр заманда жаман нерсе көп болуп баратат. Анткени цивилизация деп коюп эле батыштын болгон нерселерин көрүп, биз ошого таасирленип атабыз. Балдар да ошого таасирленип атат. Ата-эне тарбия берет. Балам андай болбо, балам мындай бол, жакшы бол деген сөздөрүн айтат. Бирок ошол тарбияны ата-эне ошентип айтып берип атып, өзү ичкелик ичет, өзү тамеки чегет, өзү ушундай бир нерселерди жасап коюшу мүмкүн. Бирок мындай учурларда мен айтат элем да, ата-эненин айтканын кыл, жасаганын жасаба деп. Балдар да ушундай кылып атат, бирок кыздарга көбүрөөк тиешелүү да. Кыздар барып көрүнгөн жигиттер менен жүрүп атат да. Ошол ата-энени сыйлагандыкка жатабы, жатпайбы? Негизи биз кыргыздарга оома эмеспизби, суудайбыз, Анан жанагы эле айтып турган нерсе, жаман деген нерсе баягы бир бизден оолак жүргөнү дурус да. Шаарга барганда кыздын баары эле бузулуп кетпейт. Мен деле студент болгом, мен деле эгер жеңил ойлуу, акыл эсин тайкы кыз болсом, мен деле бузулуп кетмектирмин. Ал эгерде адам баласы өзүнүн эркине бек болсо, күчтүү болсо, анда андай ишке барбайт. Жүрү деп сүйрөп атса да барбайт. Бирок көрүнүш ушундай болот да. Көп кыздар барар менен эле жигиттер менен жүрүп атат. Көп кыздар, көпчүлүк кыздар. Биз мисалында бирин же аз бузулбаганды айткан жокпуз. Көпчүлүк кыздар барар менен эле эң башты кылып жигиттер менен жүрүп атат. Сүйүүдө алып жүрүп атат. Анан кийин башка нерсе, жаман нерселер болуп кетип атат. Ошо жүргөн кыздар ата-энесин канчалык сыйлайт? Бул учурда эми мен андайсың же мындайсың деп айта албайм. Бул турмушта оош кыйыш болот. Анан ошо оош кыйышта жеңил ойлуулукка барып эле оңой жол менен акча табыш үчүн бузулуп аткан кыздарды деле көрүп атабыз. Бул эми ата-энесин сыйлабагандык деп айтса да болот. Ата-энебиз көрбөй турат биз бул жерден, анын эми Кудайдан коркпогондон ата-энени карабайт, эми бизди көрүп атты беле деп кылып аткан нерселер да бар. Бул жерде эң биринчи жана бул жерде дагы кыздар айта кетпедиби? Менден корк дебей, Кудайдан корк деп тарбиялаш керек деген да туура да. Бизде дин маселеси өтө төмөн болгондуктан айыл жерлериндеги окуучулар аябай мындай ыймандуу, бирок ошол шаарга баргандан кийин көп нерсени көрүп алып, анан бузулуп аткандар көп болуп атат. Ата-энелер кызын жигиттер менен жүргөнгө жиберип аткан жок. Ата-энелер кыздарын окуусун деп жөнөтүп атат. Анан кыздар барып контракттын атасын төлөйт, булар болсо көбү ойноп, жыргап эле жүрөт да. Мына ошону айттым, ушу сыйга жатабы ата-энени сыйлаганга? Же ата-энени уят кылганга жатабы, кор кылганга жатабы?
ата энебиздин берген тарбиясын, эл караган бетин жер каратпай мындай алдыга умтулуп жашасак, анда эмне үчүн андай нерселер көп болушу керек? Бул багы мындай тышкы булактардын дагы таасир этиши мүмкүн да. Жана Батыш, Европа деп атпайсызбы, ошолордун дагы бизге турмушка көп таасир этиши. Рахмат. Ахматбек аксакал ушул баягы айылдын аксакалы катарында, үлгүлүү үй бүлөнүн кожоюну катарында ушул азыркы жаштарыбыз ата энени сыйлап жатабы? Ушул жөнүндө маселе козголуп аткандан кийин азыркы жаштардын ата энесин кандай сыйлоо жөнүндө сөз болуп аткандан кийин айткым келет да, ата эне мына бул жерде чыгып кыздар да, балдар да айтып атат. Ата эне бизге жамандык каалабайт, бизге жакшылык каалап эле айтат деп. Анан ушу менен эле тең мен мектептин мугалимдерине дагы суроо бергим келет да, бир четинен. Ушу мектептин мугалимдери кошо ушундай тарбия берип атабы? Ошо окуп аткан балдарына. Же болбосо эптеп эле баягы 4 саат, 5 саат сабагын өтүп коюп эле кетип атабы? Ата энесин ургандарда мен уга элекмин, баягы ич арасында чыгара болуп атканын ким билет. Бирок жалпы айыл ичинде мына 3 айыл тең ушул 1 айылга карайт да, мен ата энесин таштап, же болбосо ата энесин урду дегенди уга элекмин мен. Сиздин тарбияңыз боюнча ошо кыздар балдарыңыз ошо сиздин берген тарбияңызды алып кетише алабы? Ошо динде ата энени катуу урматтагыла, ата эне ыраазы болгончо сыйлагыла, ата эне эмес, Кудай ыраазы болгондой сыйлагыла деп айтылат да. Сиздин айтканыңыз туура. Биз ошо мен айтар элем да, ошо бардык эле ата энелерге ошо балдарын дин менен тарбияласа деп, анан ошо динди жайылтуу аябай көп болсо депчи. Анан бул жерден анан экинчи мисалы, бул кыздар шаарга барганда бузулуп кетип атат деп атпайбы? Ошо жерден эгер Кыргызстандын жаштары күйсө, эгер кыздар бузулуп кетип атат деп күйсө, эмне үчүн эркеги дагы кызды ошо жерден бузулуп аткан жерден көрсө дагы тыйып коюуга укугу жок. Ошол жерден эгер жойгусу келсе, ошо жерден бетине айтып, сен мындай жолго барба деп көп тыюулар болсо, ошондо жок болмок деп ойлойм да. Мисалы, эгерде кыздар ата энесин көп ойлосо, ата эне мукса эмне болот? Ата эне мукса эмне дейт? Мен ата энем уят болобу деп ойлосо, жанагындай иштерге барма эмес да көптөгөн балдар кыздар. Анан бирок барар менен ата энени унутуп коятат да. Bir жигитти көргөндөн кийин башы крышасы кетип, болду, оюнун баары жигит, ата эне жок, мээден учуп кетип атат. Балдар да ошондой, барат, контрактын ата эне төлөйт, булар болсо барар менен эле ошо оюнун баары эле ошо кыздарга барса, кечке чейин ойноп жүрө берсе. Сиз айтып атасыз, шаарга барганда кыска юбка кийип, чачыңарды ырттырып, жигиттер менен сүйлөшөсүз дейт. Биз болсо, биз шаарга барганда окуйлуу, билим алалы, Кыргызстанга кичине болсо да салымыбызды кошолу деп, ата энебизди сыйлап, ошолорду бизге тарбия берип, жол көрсөтүп аткандан кийин биз жакшы окуш үчүн барабыз да, анан сиздин айтканыңызга мен кошула албайм. Айзада айткандай эле, түнкү дискотекага деп атпай. Ал мисал үчүн макул 4-тө жашайт да, бир общежитиедечи. Анан ал жерден мисал үчүн баары кийликсе болот да, түнкү дискотекагачы. Анан Айзада жалгыз эле алгантат. Анан бул деле барат да. Кантип ошолор кошула албайт. Ата энеси Кудайды деле коркуп турат да, анан бары берет да. Ээрчитип кетеби? Ал Кудайдан корксо кантип барат андайгачы? Эгер ал өзүнүн дээринде болсо, ата энесин сыйласа, ата энесин берген тарбиясын өзү алып кете алам десе, ал ошо жерде өзүнүн жалгыздыгына карабай, ошо ата энесин берген тарбиясын алып кете алам десе, үйдө жалгыз калганына карабайт да. Түнкү дискотекаларга барганга мен таптакыр эле каршымын. Ал жерден мисалы бала ыймандуу болсо, кыз деле ыймандуу болсо, андай бузулуулар көп болбойт деп ойлойм да. Мугалимдер сабакка барат экенде, балдарга сабак берет. Эптеп 6 саатты өткөрөт дагы, андан кийин эмне кылат деген суроо берилди да. Кийинки сааттарда баягы тарбия бере алабы мугалим деп. Чындыгында ар бир мугалим балага сабак берүү менен бирге кошо тарбия бере алат. Кандай тарбия бересиздер? Мисалы, мен өзүм адабият сабагынан мугалим болгондуктан, мисалы биз сөзсүз түрдө балдарды ошо чыгарма негизинде адабият бул араб тилинен алганда адептүүлүккө тарбиялоо дегенди билдирет да. Мисалы бул адабият, бул ошол адабиятта көркөм сөз өнөрү менен бирге бул адабият ошо негизги предмет адам болуп атпайбы? Адамдын жашоо турмушундагы оң, терс, жаман, жакшы, өйдө, ылдый дегеле ошо каршы нерселердин баарын ошо турмуштан көрүп туруп, анан биз
адабиятты ошону чагылдыруу менен бирге кайра ошону окуучуларга жеткирип ошонун негизинде тарбиялай алат экенбиз да. Анан биз тарбиялабайсыңар деген сөзгө мен каршымын. Тарбиялашат. Себеби биз ошо тарбиялап атканда ошо каармандар, мисалы эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын алалы, дүйнө жүзүнө белгилүү. Мына ошондо алсак, ошондо деле баягы тарбиялык мааниси бар көптөгөн чыгармалар бар. Кайсы чыгармалар эже ошо атап өтсөңүз эми тарбиялык мазмунда? Тарбиялык мааниде мисалы эң эле элементарный Ак кеме повестин алып көрөлү. Ошондогу 5-класстарга буг эне жомогунан алынган. Мунун тарбиялык мааниси жаратылышты коргоо менен бирге жана кичинекей баягы тунук сезимдеги наристе баланын жанаантип баягы балык болуп сүзүп кетиши да. Бул жерде ошо ата эненин ошо деги эле айлана чөйрөдөгү биздин чөйрөбүздөгү ыплас жана жаман жактарга барып баягы бири-бирин сыйлабастык, бири-бирин басынтуунун негизинде мына ушундай жашоого алып келип атат деген ойду айткым келип атат. Анан тарбия жок, тарбия бербейт, тарбия берилет. Анан ошо чыгарма негизинде ошо берилет дейм да, бербейт дегенге абдан эме болуп калдым. Урматтуу коноктор, ушул чыгарма менен балдарды тарбияласа кандай жакшы эле болобу? Анан мисалы ошо тарбияласа жакшы болот, бирок азыркы күндө биз мисалы окуучулар чыгарма менен тарбиялап келип атабыз. Эч качан бирөөгө жамандык кылба, кимге оргатсаң сен ошого орго түшүп каласың деген сөздөр мененчи, кимге канчалык деңгээлде жамандык кылсаң азыр жакшы болосуң, бирок кийинки күндөрү ошол баары кайра кайтарып келет. Бирок чыгарма менен тарбиялап отурганда биздин турмушубуз менен дал келбейт экен. Мына сиздер балдарды тарбиялап атканда Курманбек деген повестте сиздер атасы жаман, Курманбек жакшы деп бересиздер, туурабы? Жок, эми аны оң терс каарман катары бөлүп алабыз да. Ошо атасы терс каарман, Курманбек жакшы каарман, туурабы? Сиздер ушуну тарбия бересиздер, туурабы? Бирок чынында атасы жакшы, Курманбек терс каарман болчу. Курманбек атасын сыйлаган эмес, атасын уккан эмес, атасына жолуккан эмес, учурашкан эмес, атасын сураса ден соолугун эмес, атын сураган да. Үйлөн десе, үйлөнбөйм дейт. Мына кыргыз менен кыпчактан алса, жок, мен орус менен Кытайдан алам дейт. Барып канды шайдалат, аны атасын тойго чакырбайт. Анын аягында ат керек болгондо ат сурайт. Ушундай асер болсо, силер Курманбек жакшы, Тейит жаман деп тарбиялайсыңар азыр. Жок, бул жерде ата жаман, бала жакшы. Образды талдаганда минтип талдайсыз. Мисалы Тейтбек ким, Курманбек ким? Тейтбек мисалы өзүнүн гана керт башын ойлогон адам, ал элдин жашоо турмушун ойлобойт. Курманбек эл башкаруучу, баатыр, ал элдин жашоо турмушун ойлоп, ошо элге калыс мамиле жасайт. Мисалычы, Тейтбек эмне байлык, бийлик, мүлк, башка эчтекен кереги жок. Анан ал ошо орду баягы эме азыркыча айтканда ошо колунда бардар адамдын ошол жерге түшүп алыш керек болот. Мисалычы ошондой да. Бирок Тейтбек хан болот атпайбы? Тейтбек хан. Мына элементарный Тейтбек эмес, Манас менен эме тиги Жакыпты алалы. Жок, мына ошол Курманбек деген чыгармада Тейтбек хан, мындай айтканда биздин ажоо. А Курманбек Максим. Барып тиги менен мушташат, өз билгенин кылып атпайбы? Жок, мен каршымын, эч качан Курманбекти мен Максимге теңей албайм, Тейтбек тескери. Тейит хан, Курманбек хан эмес. Хандын баласы. А бирок жанагындай атасы менен учурашпайт, атасын сурабайт, тилин албайт, анан үйлөнүп атасын чакырбайт. Мына ошондой болуп турбайбы? Асер келип атасы жаман деп атат. Таптакыр туура эмес, анда каршы. Анан бул бир эле чыгармадан эмес, бир эле адабияттан эмес, сөзсүз түрдө тарбиялык сааттар өтөт, адеп сабактар өтөт. Анан ар бир окуучуга сөзсүз түрдө тарбиялык мааниси зор көптөгөн эле жакшы тематикасы, ылайыктуу темалар айтылып, анан тарбия берилет. Мисалы Жамила дегенде. Сиздер эмне деп тарбиялайсыздар? Сүйүүң тапкыла дейсиз, туурабы? Жок, эми азыркы көз караш боюнча мындай да, мурунку көз караш боюнча баягы азыр деген демократия деп атат. Мисалычы, анан мурунку көз караш боюнча бул жерден Жамиланын чындыгында Садыкты таштап, Даниярды ээчип кертүүсү бул уят иш болгон. Ошо жерден ошол айылдыктар эле бул туура эмес, себеби биякта көз турса таштап кеткен. Ал эми азыркы көз караш боюнча, мисалы Луи Арагон мисалы деле айткан, чыныгы махабат, чыныгы махабатты баяндан чыгарма депчи.
эле. Азыркы боюнча бул чыныгы баягы эң биринчи даңазалап чыккан ошол Чыңгыз Айтматовдун азыркы менен төп дал келет да, азыркы жашоо турмуш менен. Эми ар ким ар кандай. Туурабы? Ошо Арагондуку туурабы? Арагонду карайбызбы же? Мисалы бул жерден туурабы туура эмеспи? Ар кимдин көз карашы ар кандай. Мисалы чындыгында Садык Жамиланы жактырып алган эмес чыгарма боюнча чындыгында. Ал Жамиланын жактырып албастан аны жанагы эме деле Ала качып кеткен. Ала ошондой болгондо баягы утулуп калган үчүн эле кызгылмайда. Анан мына ошондо баягы кара күчкө салып эле намыска баягы түлкүдөй болуп намыс көбөлөм деп кайра өзүн сүйгөндөн өлгөндөй эле болуп атат да. Ошон куру намыс калдырып Түлкү мырза деле өлбөдү Жаңылдын колунанчы. Ушундай болуп атат. Анан тигинде деле ошол жактырган жок эч кандай. Куру намыс калдырды, алды үйгө коюп койду, согушка кетип калды. Ал аялы бар экен да сезген жок. Согушка барды, ата-энесин сурады. Ал ошо жакшынакай бир жары бар экен. Ошону алгандыгын бир гана аягында жакшы жүрөбү Жамила. Башка сөз жок. Рахмат. Садык көп кыздардын арасынан Жамиланы жактырып ала качты, туурабы? Жактырбаса ала качма эмес да. Ошо жактырган кызы, мисалы ала качкандар жактырган кызын ала качат. Жөн эле келип бир башка эле кыз албайт. Азыр муну алкоголик балдар ошентиши мүмкүн. А бирок чынында жактырган киши кыз, мисалы мына айылда кыргыздын айылында өзгөчө мурдагы заманда кыз менен сүйлөшүү болгон эмес. Азыр деле айылдарда кыз менен жакшы сүйлөшө албайт балдар. Ошон үчүн көбү ала качып атат. Анан жактырып алган Садык жакшынакай болуп жашап жүргөн. Анан согушка кетсе, бияктан бирөө чыга калып, азгырып алып кетип атат. Чындыгында андай жактырып алган эмес деп атпайм. Бул куру намыс менен гана барып туруп жанагы Садык жактырган, тиги Жамила жактырган эмес деп атат да. Кошуласызбы? Жок, мен кошулбайм буга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, биздин убактыбыз ушул аягына келип баратат. Бүгүн сиздер менен ушул азыркы жаштар ата-энесин кандай сыйлайт деген темада сүйлөшүп жатабыз. Эми урматтуу эже агайлар, урматтуу ата-энелер, урматтуу жаштар, оюңарды жыйынтыктап айтсаңар. Ушул сыйлап атсаңар, кандай сыйлап атасыңар? Же болбосо балким силерди азыр агайлар айткандай, балким мындай өтө эле камап атабы? Же болбосо эже агайлар талим тарбияны кандай берип атат, чыгармалардан кандай таасирлерди алып атасыңар ушул ата-энени сыйлоодо? Анда жыйынтыктап берсеңер, сөзүңөрдү кайталабай. Мамлекет бизге жакшы фильмдерди көргөзүп, ошо кыргыздын жаштарын тарбияга салса деген ой. Рахмат. Мен корутунду сөз катары бир нече сөз айткым келип турат. Баягы түбү барып эле тарбия, ата-эне деп атпайсызбы? Баарын эле күнөөлөй бергенге болбойт. Бир адамдын колунан эмне келет ойлоп көрсөк, ошон үчүн баарыбыз тең, эгерде ата-энебизди сыйлабай жүргөндөрүбүз болсо, сыйлап эсибизге келип дегендей. Анан ушул жерден жанагы Жамила боюнча да бир топ аябай талкуу болуп кетпеди? Мен Өзбек ажага өзүнө суроо бергим келип атат. Биринчи иретте мен Аян телекомпаниясынан ошол жаштар сүйлөсүн передачасын көп көрөм. Анткени баягы педагог катары окуучулар менен окуучулардын психологиясын, окуучулардын баягы ой жүгүртүүсүн түшүнүү аябай мен үчүн тажрыйба да. Мен жаш педагог болсом дагы мен өзүм да жаш катарына кошулам. Анан сиз айтасыз, жаштардын баары эле шаарга барып бусулат дейсиз, эркектин баары эле лох дейсиз. Анан өзүңүз негизи баягы дин жолунда жүргөн адам катары, бул чындыкта дин жолунда жүргөн адам катары сиз ушундай мындай туура эмес ушу лох деген үч эле тамганы айтып, мындай балдарга талим тарбия берип атасыз, бирок ошол үч эле тамганы айтып туруп сиз өзүңүздүн ошо дин жолунда жүргөн адам катары жан дүйнөңүзгө же болбосо ошо аброюңузга бир шек келтирип алам деп коркпойсузбу? Бул биринчи суроом да. Анан экинчиси, менин оюмча дин жагында жүргөн адамдар көбүнчө эле 2-ден 3-төн аял алышат. Жанагы сиз айтып атасыз, тиги Жамиланын тиги Садыкты Даниярды ээрчип, Садык таштап салып Даниярды ээрчип кетиши туура эмес, бул эми ошо сүйүп күйүп дегендейчи. Балким сиздин ошо 2 же 3 колуктуңуз бар болсо, экинчисин, үчүнчүсүн сүйүп күйүп алгансызбы? Ушундай суроо да. Экинчи суроом, ошого жооп берсеңиз. Чынында мен эркектер лох деп атканым, чынында эле биз аябай намыссыз болуп калдык да эркектер. Кыргыздын эркектери мындай болгон эмес, аябай намыстуу болгон. Биз сыймыктана тургандай деңгээлде болчу да. Керек болсо биз Орто Азияда эң батыр элдерден болчубуз. Ошон үчүн мен лох дегеним, мисалы Москвада толтура биздин кыздар ар кимдин жалаягы болуп жүрөт. Жанагындай төрөп таштагандардын 12% тажичкалар дейт.
13% өзбек дейт, 40% кыргыз кыздар дейт. Анан эмне үчүн биз намыстанбайбыз? Эмне үчүн биздин эркектер кыздарын ошол жака жиберди? Эмне үчүн биздин эркектер, кое туруңуз, эмне үчүн биздин эркектер өздөрү аялдарды бакпай көчөгө чыгарды базарга? Эмне үчүн байкуш аялдар базарда жүрөт? Эмне үчүн эркектер иштебейт? Башка эркектер базарда жүрөт. Биздин аялдар эркектер менен тең талашып жүрөт. Ошон үчүн лох деп. Ошо ата-энесин жакшы карабайт, бакпайт, ошон үчүн лох. Анын мен ошо чычаларды атам. Сиз айтып атпайсызбы? Курманбек деген өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле мына биз деген балдарга ошол эпосту түшүндүрүп атканда Курманбек эл үчүн, жер үчүн деп жанын берген деп атабыз мисалы да. А сиз болсо бул жерде өз кызыкчылыгын ойлогон жок. Ал Курманбек эмес, Курманбектин атасы кыйын болгон деп. Мындайча айтканда биздин түшүнүгүбүз боюнча анда сиздин берген маалыматыңыз боюнча да Курманбек өзү ошондой үч тамга болуп калганбы? Жок, мен Курманбекти әрден лох деген жокмун. Чынында батырлыгы да болгон. Бирок ата-эне менен болгон мамиледе, мисалы биз мисалы тарбия бергенде айтышыбыз мүмкүн. Курманбек батыр болгон. Бирок Курманбектин катасы атага туура эмес мамиле жасаган. Сүйүү жок деп атасы. Сиздин түшүнүгүңүз боюнча макул, сиз дин жолунда жүргөн адам катары сиз Кудайды сүйүш керек деп ушул максат менен жашайсыз. А бирок ошо экинчи, үчүнчү аялдарды сиз эмне максат менен аласыз? Аны сүйүү жок болсо, жактырбасаңыз, өңү серт болсо, же бала төрөп бербесе эмне максат менен аласыз андачы? Мисалы мына батышта сүйүү үчүн гана үйлөнөт дейт да. Сүйүү үчүн гана, бир гана сүйүү. Өткөндө бир ушундай тегерек столдо айттым мен. Жок, биз бир эле сүйүү үчүн үйлөнбөйбүз. Биз көп максатта үйлөнөбүз. Биз хозяйство бекем болуш үчүн үйлөнүшүбүз мүмкүн. Биз көп балалуу болуш үчүн үйлөнүшүбүз мүмкүн. Биз аяп үйлөнүшүбүз мүмкүн. Биз кыргыздын санын көбөйтүш үчүн үйлөнүшүбүз мүмкүн да. Анан мен мисалы экинчи аялым мисалы 6 бала азыр экинчи аялдан. Анан ошон үчүн силер мени айыптай албайсыңар, мен жаман иш кыл деп. Канаттандыңызбы? Канат чала улада жанагы 3 тамга боюнча өзүңүздү ошолордун катарына кошпойсузбу деген суроомо толук жооп ала албай калдым да. Мен эл үчүн күрөшүп жүрөм. Жаштарыбызды жанагындай бузулук жолдон. Анда сиздин ушундай дин жолунда жүрүп жаштарга талим тарбия бергениңиз бизге аябай жакшы. Мындан ары да ишиңизге ийгилик, бирок сунуш катары айта кетер элем, ошо байкуш биздин кыргыздын аса эле болсо дагы балдарын лох деп атабай жүрсөңүз. Рахмат. 3 тамга боюнча сөз болбоду. Буга чейин деген кыргыздын жигиттерине намысың барбы деген сөз жетиштүү болгон да. Азыр ал сөздү укпай калды, таасир этпей калган үчүн жанагындай сөздөр 3 тамга сөздөр чыга баштады да. Заманбап сөздөр, Заманбап болуп калды. Ошондуктан эркектерди ошондой 3 тамга деңгээлге алып баргандагы бул жерде аял затта болуп калышы мүмкүн да. Эркектерди эле күнөөлөй берген болбойт, аял затта ошол нерсеге жеткирип коюуга таасири түздөн түз тиет. Кыздарды каланды. Сиз ошол нерсени айтпай, жакшы нерселерди, эркектерге жакшы нерселерди айтсаңыз болмок да. Жакшы мындай тарбия берсеңиз, ушул жерден жакшы сөздөрдү сүйлөсөңүз, албетте балдар дагы таасир алат да. Ал эми бизге дагы жакшы мындай иман жактан айтсаңыз, бул биздин дагы жүрөгүбүздө калат. Ал эми ата-энени сыйлабайт деген бул сиздин оюңузга кошула албайм. Анткени айылдын жаштары, айылдын балдары ата-энесин сыйлайт. Анткени бунун себеби жүрөгүндө иманы бар. Ал эми шаарда жүргөн кыздар, шаардан эркин өскөн кыздар бул ата-энесин сыйлабашы мүмкүн. Рахмат. Мен жанатан бери биздин карындаштар баарыбыз эле биз ата-энелерибизди сыйлайбыз, сыйлап урматтайбыз деп айтып атат. Мен бул калп эле айтып атышат да. Мен бул сөздөрүнө ишенбейм. Алдап атабы? Алдап атышат да. Жана досуңду кыйынчылык, башка кыйынчылык түшкөндө билесиң дегендей, ал чындап эле сага доспу же болбосо калп эле сенин пайдаңды көрүп жүргөн бирөөбү? Ошол сыяктуу буларга бир кандайдыр чечүүчү маселе келгенде, ошол кездерде бул жаштарыбыз ата-энелеринин сөздөрүн укпай коет. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, өткөн жылы биз ушул Нарын шаарындагы мектептердин бирөөсүнөн аракечтикке каршы бир түшүндүрүү иштерин жүргүздүк эле, ата-энелерди да чакырганбыз. Ошондо жанагы кичинекей класстын балдары дагы арактын зыяндуулугу тууралуу бир топ сөздөрдү айтышты. Ата-энелер чакырсак, алар арак жөнүндө эч нерсе айта албай коюшту. Ошого мен айтат элем, ол биздин ата-энелерибиз эме кыла албай атат да, жанагы ошол тарбияны чындап эле бере албай атат. Ошондуктан бул алардын ошол тарбия бербегендигинин кесепетинен биздин жаштарыбыз тарбия сыйлайбыз, урматтайбыз деп сөз түрүндө айтат, бирок иш жүзүндө урматтабай калып атат.
Рахмат. Сиз айтып кеттиңиз, негизинен ыйман жолунда жүргөн адам деген эч качан жаман сөз сүйлөш керек деп айткан. Бирок ушул сиздин айткан сөздөрүңүзгө такыр кошула албайм да. Ушул менин